Өзүңүздөр билгендей 12 жылдык билим берүү программасы мектептерде өткөрүү боюнча калк арасында өтө кызуу талкуу жаратып атат. Бунун бул кубанычтуу тарап деп белгилесек де болот. Эмне үчүн анткени демек биздин элибиз, калкыбыз демек ага көңүл кош мамиледе эмес экени бул өтө сүйүндүрөт. Анткени бул билим берүү программасына биз баардыгыбыз катыштыгыбыз бар, кайсы бир деңгээлде тийиштигибиз бар. Ошол эле учурда эмне үчүн кайсы бир мисалы үчүн ата-эне баласы үчүн кам көрүп атат. Бирок бул жерде бир нерсени түшүндүрө кетиш керек. Биз мына билим берүү системасынын өкүлү катары бул жерде ачык айкын айтат. Эмнеден суроо жаралат? Балабыз канча жашка барганда бүтөт? Анда эмне 18-19 чыкканда мектеп бүтүп калат дегенчи. Жок, бул жерде бала кадимки эле бүгүнкү күндө 17 жашта бүтсө, ал 12 жылдык билимди эле ошол 17 жашта. Эмнеден өзгөчөлүк кетет? Бул жерде билесиздер 480 сааттык жанакы даярдоо курсу бар. Мындай айтканда нөлөбөй класс деп коебуз биз. Ошол жердеги 480 сааттыкты баланы азыр официалдуу түрдө 1-класс деп эсептеп, ошону менен кайра 11-де 12 класс болуп атат. Ошону менен кошо биздин министрлик, мына урматтуу биздин Алмаз Бейшеналиевич өтө бир сонун бир идеяны, реформаны сунуштады. Бул жерде ошо билим берүү 12 жылдык билим берүү программасын өтүү менен мектепти бүтүп жаткан бала аягына келип, кайсы бир кошумча бир кесипти ала чыкса деп атат. 3 айлык курстарды или 1 айлык курстарды кошумча алып, андан кийин ал өзүнүн бир жогорку жана орто окуу жайга тапшырганда кесиптик тандоо, багыт берүү бир өзүнчө бир уже мындай тандоо жагына ээ болуп чыкса деп атат да. Андан тышкары бул жерде ошондой эле ар түрдүү мына бир аламдашуу процессинде көндүмдөргө багыт жасалып, уклондорго багыт жасалып, окуучу жөндөн жөн эле ал жүрбөш керек. Кошумча бир эч болбосо бир ырдоону или бийлөөнү жана башка бир өнөрчүлүктү кошо алып чыксын деген сөз. Бул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн эң зарыл бүгүнкү күндө аламдашуу процессинде. Эмне үчүн? Анткени мына өзүбүздүн Баткендин 2 уулуну биз айткан Канадага окууга тапшырып, биздин өзүбүздүн жигиттерден мектеп бүткөндөн кийин ал жерде 11 жылдык эле аттестат, сенин 1 жылың жок экен деп 1 жыл Канадада кайра даярдоо курсунда окуп, андан кийин Канададагы жогорку окуу жайларына тапшырды. Демек, бул талап бүгүнкү күндө. Биз реформа деп жатабыз. Реформаны баштаган адамды колдоо эмес, наоборот, кордоого өтүп атабыз да. Бул бүгүнкү күндө өзүбүздүн эле ошол биз өнүккөн мамлекеттерде эмес, мына өзүбүздүн кошуна мамлекет Казакстан деле алып карайлы. Бүгүнкү күндө дүйнөдө 136 мамлекет 12 жылдык билим берүүнү өттү. Анын ичинде биздин кошуна жайгашкан Казакстан Республикасында дагы ошо 12 жылдык билим берүү системасында билим берип келүүдө.